Кыргыз демократиясынын атасы, түбөлүктүү революционер атыккан көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев 80 жашка толду. Мазмундуу өмүрүндө жасаган иштери, жараткан ийгиликтерине сыйырмат көрсөтүү иш-чарасы Кыргыз улуттук Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында министрлер кабинетинин мүчөлөрү, коомдук ишмерлер, Илимпоз маданият кызматкерлеринин катышуусунда белгиленди. Кадырлуу Топчубек Тургуналиевич, байбичеңиз Сабыр эже, таланттуу жана керектүү кесиптин ээлери болгон уул кыздарыңыз, неберелериңиз менен жараткандын сизге ыйгарган таттуу күндөрүн таттыктуу өткөрүп берүүңүзгө, сүйүктүү Кыргызстаныбыз үчүн дагы да далай алган иштерди демилгелеп ишке ашыра берүүңүзгө тилектештигимди билдирем. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев Жапаров. Рахмат. Топчубек Тургуналиевдин өлкө эгемендигине, сөз эркиндигине кошкон салымы зор. Ал Кыргызстанга алгач демократияны жайылткан КДКнын тең төрагасы, Эркин Кыргызстан партиясынын түзүүчүсү жана жетекчиси, Кыргызстандын көз карандысыздыгы жөнүндө декларациянын автору, көз карандысыз Кыргызстандын алгачкы конституциясынын долбоорун даярдоочулардын бири. Топчубек Тургуналиевди бир чети мен ошол баатырлар ичинен Нүзүпбийге окшоштурат. Анткени Нүзүпбий Шералыны ханды алып барып тақта хан көтөргөн, хан көтөргөндөн кийин 3 жылдан кийин Шералы хан Нүзүпті четтетип, Маргалганга курортко жиберип, аким кылып, анын ары анын башын алдырган. Ал эми Топчубек Тургуналиев дагы өз мезгилинде Акаевди ушунчалык коммунисттик партиянын каршы күрөшүп, Акаевди президент кылып алып келип, анан дал ошол Акаев 3 жылдан кийин Топчубек Тургуналиевге куугунтукту баштагандагы 1384 күн курортко, түрмөгө жатышына түздөн түз себепкер болгон. Маарекеге утурлай түзүлгөн саамалыктын жүрүшүндө Топчубек китебинин бет ачары өттү. Айтымында китепке куттуктоолордон баштап окумуштуу педагогдун илимий жана саясий темаларда жазылган публицистикалык макалалары, күндөлүктөрүнөн үзүндүлөр, басма сөз каражаттарына берген маектери топтолгон. Топчубек Тургуналиев Кыргыздын жаңы тарыхындагы өзгөчө инсан, өзүнүн тагдыры менен жүрүш турушу, жасаган иштери менен, сүйлөгөн сөздөрү менен ал биринчиден ал өтө таланттуу адам. Ал убагында музыкалык билим алган, Токмокто окуп, кийин Москвада маданият институтунда окуп, анан ушу маданият тармагында көп иштеп, аны биз турган опера жана балет театрында кезегинде директор болгонумда мен эсимде. Кийин соң мына кыз келинде педагог деген бар эле, Майкосунда. Чогуу иштеп калдык. Мен жаңы келсем ал киши кафедра баш экен, ошондон таанышып, андан бери 30 жылдан мына ашты чогуу келатабыз. Манас таануучу көркөм маданияттын маселелери оома төкмө дүнүйө, Кыргызстанда, Кытайда, Россияда, Индияда жарык көргөн 50ге жакын илимий публицистикалык макалалардын Манас таануу окуу китебинин автору, Манас ааламы илимий журналынын негиздөөчүсү. Эгерде бир улуу күч сени кичинекей кылып кайра жаратып, анан башка тагдыр берейинби десе, мен айтат элем, жок, мен башка тагдырды каалабайм. Ушул эле 80 жылдык жолу менен кайра келем дейт элем. Ал эми мен чын айтсам 80 жашка чыгам деп көп тил ишенген эмесмин. Акыркы жылдары ал түгүл мен кескисте санап жүрдүм. Бүгүн мына 80 жыл, 3 ай, 26 күн болду. Ошондуктан мен бала кезимен баштап басып өткөн жолум, билбейм кызым, айтайынчы кызык. Көрүнүктүү саясий жана коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев көркөм өнөр мекемелерин, жогорку окуу жайларын жетектеп, алардын өнүгүшүнө зор салым кошкон. Философия илимдеринин кандидаты катары Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Манас таануу институтун уюштуруп 9 жыл жетектеген. 2019-жылы Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясын негиздөө менен бардык күчүн Манас менен Айтматовдун чыгармаларын изилдөөгө, пропагандалоого жумшап келет. Бул жасаган эмгектери жогору баага татып, мамлекет тарабынан 1-даражадагы Манас ордени менен сыйланган.